менин өзүмдөй көрүп окуп жүр деп. Секетбайларды жазса. Бабай деп туруп, эмне кылса да болду деп коюп атты. Мага да князь деп карайчы. Аштым, бирок иштете албай атам дейт. Эми бул аябай жакшы саамалык болуптур да. Тиги биздин Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын 100 жылдыгынын келаткан 100 жылдык мааракесине карата ушул биздин музейдин аябай жакшы иштеп атасыңар да. Ушунун баары абдан тарыхка керек нерселер да. Ошону эске алып, өзүң дагы ушунча саамалыктарды көтөрүп, активдүү түрдө иштеп атканыңа мен абдан ыраазы болуп атам да. Ал эми 100 жылдык юбилей аябай эле чоң маараке биз үчүн, чоң тарых. 100 жылдыктын алкагында атайын ошо жогоруда сиз айткандай биз залкарларды эскерип, бир четинен алардын өз алдынча папкалары турса, онлайн форматында да, мындай форматта да турса деп атайын чогулттук элек. Анан Сыдыкбек Жаманов сиздин бир тууган тайкеңиз болгон үчүн сизди кыйнап алып келдик. Сүйлөп берип коюңуз депчи. Эми Сыдыкбек Жаманов бул абдан мээримдүү, абдан өзгөчө адам болчу. Обочолонуп жашачы. Мындай деги эле ошол муундун актерлору көп мындай бытка киришип, бир майда чүйдөгө илешкен адамдар эмес болчу да. Биз келгенде алар уже 70-тен ашып, 80-ге бараткан ушундай кишилер экен. Ошолордун баары тең сыпаты менен, сыйы менен жүргөн, абдан сымбаттуу келишкен, анан дагы адам катары дагы чоң, мындайча айтканда, инсандар болчу да. Ошолордун ичинде мен сыймыктана турган адам Сыдыкбек Жаманов, ал менин тайкем болот. Бул кишинин 100 жылдыгы 2013-жылы болду. 110 жылдыгы болсо 23-жылы болду. Анан ошол 100 жылдыгындагы, 110 жылдыгындагы мен өзүмө колума алып, 100 жылдыгында деген атайын өзүнүн эл эмгектен эскерет деген бир китеби бар болчу. Ошол китебинин негизинде сценарий жазып, анан бул жерге спектакль койдук. Ал спектакль азыр телевидениеде бар, КТР келип тарткан, анан чоң программадагы жолугушууларды өткөрдүк. Ошол учурда биздин ушул Жаманов менен иштеп калган режиссерлордон Афелия Эркинбаева бар болчу. Ошондо телевиденияга алып барып, аябай жакшы элге дагы көп нерселерди айтып берди ал киши. Экөөбүз бардык. Андан кийин ал киши менен көп ролдорду ойноптур бул киши. Анан Сыдыкбек Жамановдун 100 жылдыгына карата спектакль койсок, 110 жылдыгына карата Маданият министрлиги колдоо көргөзүп, акча каражатын бөлүп берди. Ошонун негизинде 24 мүнөттүк документалдуу тасма тартылды. Буну сценарийин Одуракаев Бусурман деген эл артиси экөөбүз жаздык. Анан фильмди, документалдык фильмди ошол Одуракаев өзү тартты. Абдан жакшы фильм болду. Абдан чоң нерсе жасалды да. Анан бул кишилер унутулуп кетпеш үчүн, эми биздин театрда канча көп актерлор болгон да, ошол эле менин ичим эметет да, жаман болуп кейип кетем да. Мисалы үчүн Арзыгулов деген, Касымбай Таабалдиев деген, анан дагы эң залкарлардын бири комузчу Кыдыр Назаров деген аксакалдар бар болгон. Анан кийин Кытаев деген актерлор болгон. Ошол эле Досунбаев, ошол эле Эшимбеков, мындай чоң актерлорду биз көрүп калдык. Ошолорго партнер болуп да калдык. Анан ошолордун ар бири үчүн документалдуу тасмалар тартылса болмок. Ошол саамалыкты Кыргыз драма театры көтөрүп чыгып, Маданият министрлигине кайрылып, ошол эле Касымбай Таабалдиев, ошол эле Кыдыр Назаровдун жанагы кыргыз көчү деген чоң эменин комузда өзү ойлоп, өзү чыгарган күүнүн ээси да. Ошол кыргыз көчү азыр бизде классикага айланган күү да. Ошол киши тууралуу, деги эле баардыгы тууралуу тасмалар тартылса, ушул 100 жылдыктын алкагында эң сонун болмок. Мен ушул Жаманов Сыдыкбектин, тайкемдин ушундай чоң эки эмесин өткөрдүм, чоң юбилейин. Ошондо мен бул театрда иштегендиктен
муну өзүм колума ала алдым да. Маданият министрлигине кирип акча бөлүп берип аябай чоң каражат. Анын баарына тең Маданият министрлиги деле кимдир бирөө келсе, алар кайдан билет? Баарыбыз канча театр бар Кыргызстанда. Ошону өзүбүз актерлор колго алсак сонун болмок да. Ооба, Анан жакшы, мынакей эми жакшы. Жамановду айта турган болсок, бул Кыргыздын СССРдин учурунда Москва менен биржикте эң биринчи кыргыздардын фильмдеринде ушу киши ойногон. Салтанатта, Менин жаңылыштыгымда, ушунун баарын тең ушу Илья Муромец деген фильмде чоң ролдорду ойноптур да. Анан Бакен эжелер да ошол жакта чоң ролдорду ойногон. Бирок эркек ушундай агайлардын арасынан Жаманов башкы ролдорду ойноп жүргөн биринчи кыргыздын кино актерлорунун бири да. Дагы бар андан башка дагы. Бул киши башында турат деп айта алам да. Башында тургандар. Анан эми театрда көптөгөн спектакльдерди ойнойм. Мынакей карасак, орус драматургдордон мынакей Васса Железноводо ойноп атат. Тиги Кыргыз драматургиясы. орус маселесинде кимдин иши кылып чоң абдан ролдордун баарын ойногон актер да мынакей. Өмүр бою эле сонун образдарды жаратыптыр ар бир образы бири бирине окшошпойт экен. Ал эми тиги бул тууралуу эгерде биз айта турган болсок, өткөн жолу 110 жылдыгында Жаныш Кулманбетов абдан бир жакшы сөздү айтты да. Биз Кыргыздын театрынын башталышы тууралуу сүйлөгөндө 3 актерду айтабыз дейт да. Ошондо деген Бакен Кыдыкееваны, Рыскуловду жана кимди Даркүл Күйүкованы айтат да. Ошолордун 4-чүсү кылып дейт. Ушу биз Жамановду айтышыбыз керек дейт да. Эми бир жакшы жери Жамановдун өзүнүн тарткан жазып кеткен киносу бар да. Ой, киносу деп коем, кетишип болом. Китеби. Ошол китебин дейт биз Шпайка айтып атат да. Окуучуларга, студенттерге ошону биз окутушубуз керек деп атат да. Анан мен ошол сөздү уккандан кийин дагы жакшы саамалык көтөрүп, ал китеп менде бар болчу. Ичине мага жазып коюптур. Менин өзүмдөй көрүп окуп жүр деп. Ушундай кичинекей сөз, бирок абдан чоң мааниси бар сөз да. Анан мен ошол китепти азыр кайра көчүртүп жаздырып атам. Басмадан чыгарасыз. Анан аны басмаканадан биздин Түрксойдон абдан жакшы нерселер жасап атат Султан Раев. Ошол жакта биздин чоң актер, режиссерубуз Сарлыкбековдун 70 жылдык юбилейине карата ал тууралуу анын китеби чыгыптыр да. Анан мен ойлоп атам, ушул кишинин өзүнүн жазган китебин дагы ошол Түрксой аркылуу чыгартып алсак, ушундай сонун болот эле. Анткени Султан Раев эч качан отказ мындай жок деп айтпайт да. Эми бул Жамановду айта турган Кыргыздын бүткүл баатырларын ойногон да булчу. Мынакей Түлкү Баатырды ойногон, Ашырбайды ойногон. Эң биринчи ролу мунун жанакы Сарин Жибекөйдө Саринжин ойноптур. Анан ошондон баштап бул эң биринчи ойногону ошо Сарин Жибекөй. Анан ошондо өзүнүн улуу эң биринчи баласына Саринжи деп ат коюптур да. Тилекке каршы мунун 2 баласы тең казы болуп калган. Ошо Сарин Жибекөй, анан Клара деген кызы болгон да. Анан кийин мен окууда институтка тапшырып, Алматыда окуганда бул кишинин мага көп берген жардамдары бар да. Абдан көп жардамы бар да. Анан кийин мен албетте тартат деген сөз бар го, ошондой болуп сиз тайкеңиз тартыпсыз да. Анан экөөбүз достордой мамиле болчубуз. Бир жолу менден сурап коет, сен ыр жазат деп уктум го депчи. Анан мен унчуккан жокмун. Анан ошонсом кандай ырлар жазасың деди. Анан унчукпай койдум. Анан ошонсом Секетбайларды жазасың. Мен Секетбайларды жаш кезде ошо махабат тууралуу, жаштык тууралуу, анан мындай жаратылыш, ойлор тууралуу деги эле ырларды жазчубуз. Анан кийин ошону бирөөлөрдөн угуп, ошондой мага эме баа берип койду да. Кандай Бул кишинин үйүндө да жашап калдым. да. Бул эми бул киши ойнобогон роль жок. Анан эң акыркы ролдорунун бири мунуку Ашырбайды экинчи жолу дагы ойноду бул киши. Андан башка эң акыркы ролдорунун бири бул кишиники эме да, Бакайды ойноду, Манастын улус Иметейде. Анан биз Россиядан чакырып келип, Иосиф Хефиц деген чоң орустун режиссерун чакырып келип, Алчалуу бак спектаклин койдурдук. Ошондо бул Фирсти ойноду.
Анан биздин таң калганыбыз тигил чоң режиссер муну менен иштегендери жок. Бабай деп туруп эмне кылса да болду деп коет. Ошолордун бирөө да тартылган жок. тайкеңиздин касиети сизге ооп дегендей ошол тайкеңиздин жолун жолдоп келатасыз да, мындайча айтканда ошол Куттуу театрда иштеп анан сиз өзүңүз ой жок мен эйфория болбойм десеңиз болбойбу. Жаманов тууралуу Сүрөттөрүңүздү эйфория мынакей. болобуз эми. Ооба. Бул кишинин алдында чоң мен немем бар. Алдына Милдетиңиз, кыла ооба. турган эмгеги бар Анан менде. өзүңүздүкүнөн дагы сөз кыла кетеличи. Эми өзүмдү айта турган Сураныч. болсом. Өзүм болсо көп эле ролдорду ойнодум. Четін Эң ой алган биринчи жокпуз. келгендеги ролум канакей жанагы Алда жаш жубайлар. Мынакей. Мынакей мен Алда жаш жубайлар ролум. Ушул кызды ойноп, Кыргызстанды бүт кыдырып чыкканбыз. Жанагы келген Айылдан келет ойноп. эмеспи? Алда жаш жубайлардачы ошол кыз Мынакей. экен да карабайсызбы? Ушул ролду Кичинекей ойноп. кезиңиз экен. Канчада элеңиз? Ушунду эми жаңы келгендеги эң биринчи ролум ушул. Абдан сонун. Анан Абдан Кыргыз сонун. мамлекетинин өзүбүздүн ар бир айылына барып, ар бир клубуна кирип, ошо спектакльдерди ойногонбуз. Андан кийин мынакы Могул көзүмө урунуп атат эже. бул Чачыңыз, олоң чачыңыз сылый түшүп. бул ролду ал тиги Ай тутулган түндө Зубаржаттын ролун болсо биздин эжекебиз Гүлсара Ажыбекова ойночу, Чоро экөө. Анан кийин Бусурман экөөбүзгө өткөрүп беришкен. Москвага чейин барып ойногонбуз. Анан кийин бияка келгенде биз ойноп жүрөбүз. Ошондон кийин бизге өткөрүп беришкен. Бул Ай тутулган түндө демек Кыргыз театрынын репертуарынан деги эле түшпөптүр да. түшкөн жок. Бул Ушул күнгө чейин чоң кайра коюп жакшы пьеса, бизге элге жакын пьеса. Сиз эже дүйнөлүк классикалык чыгармаларда дагы образ жараткансыз да. Ушул боюнча дагы Дүйнөлүк айтыңызчы. классикалык чыгармаларда мен эми Офелияны ойнодум. Анан кийин Гамлетте. өзүм Гамлетте. Анан кийин өзүм дегенин толтура акчаларды жыйнап келгенде Трамвай желания деген бар да. Ошол спектакльде акчаны өзүбүз таап келип, ошол жерде башкы роль Бланштын ролун ойнодум. Эңсөө трамвайы деп аталат пьеса. Которгондо деген Эрнис Турсунов деген чоң акыныбыз, жазуучубуз которуп берген. Ой, ал бир ушундук кишилер болчу Бул да. жакта адайы бөлүм башчысы Дос болуп депчи. иштеген да. Анда ал жака иштебей калган. А, Анан мага ал эмелерге, жигиттерге князь деп карылчу. Анан мага да князь деп карылчу. демек жигиттердей мүнөзүңүз болгон экен да. Ошол мүнөзүңүз боюнча айта кетеличи эже. Мен театрга келгениме 10 жылга жакындап калды. Ошол 10 жылдын ичинде эле канча спектакльди өзүңүздүн демилгеңиз менен чыгарып жибердиңиз. Анан ушул уюштуруу жөндөмү, уюштуруу демилгелөө боюнча айта кетсеңиз, канча спектакльди өзүңүз демилгелеп жана акчасын дагы таап келип койдурдуңуз? Адамдын үнү деген спектакльди ойнодум, жалгыз ойнодум. Бул эми чоң режиссер ошо кимдин көз убагында ойноп калдым. Алмаз Сарлыкбеков койду. Анда ЧУЗда иштеп жүргөн. Анан кийин анын бий кыймылдарын болсо белгилүү режиссер Нурлан Асанбеков койду, художниги, сүрөтчүсү болсо биздин эле Юлдаш Нурматов, ушул үчөөбүз болуп, бул абдан чоң саамалык болгон. Анткени ошондо мен канчага чыктым эле? 40ка чыкканмынбы, ошондо мен эме бергем. Өзүмдүн бенефисимди өткөрдүм ошол спектакль менен. Бул спектакль менен биз 4-5 сыйлык алдык. Спектакльдин өзү гран-прини алды, мен за лучшую актрисаны алдым, режиссер алды, бийден алды, иши кылып, художник баары тең чоң сыйлыктарды алганбыз. Ал учурда дегенин бул жалгыз актриса, бирок менин бир партнерым бар болчу, Козукеев Марат. Ошол менин элесимдеги жигиттин ролун келип бийлеп кетчү да. Ошондой аябай көркөмдүк жагынан ошол жерден ачып кеткен да. Анан кийин жалгыз спектакльди ойногон, моно спектакльди ойногон ошондо биринчи жолу башталган. Андан кийин дагы көрүп жүрөм, тиги Баратбаева эжеке ойноп жүрөт. Дагы башкаларын билбейт. Орус драм театрына ушул эле спектакльди ойноду. Адамдын үнү барып көргөм. Ушул акча дейин Нурлан Асанбеков кайра деле ойной берсеңиз болот деп ушинтип берет да. Абдан жакшы. Жан Коктонун моно спектакльге даап коркпой киришкен
эрдигиңиз бар турбайбы, ошон үчүн дагы моно ойноп отурасызбы жакында эле, Бакен Жакында дагы Бакен эженики, эми аякта дагы бир партнерум бар, Бусурман Одракаев. Одракаев деген эл артиси. Ошол Бакен эженин Былтыркы кар кайда деген. Деги эле биздин Кыргыз драма театрына автор кылып Мырзагапаровду мен алып келгем. Ооба. Анткени уже ал киши Ошто көп жерлерде коюлуп жүргөн болчу, бирок Кыргыз драма театрына коюла элек болчу. Биринчи биздин үйдүн Карлсоны деген пьесаны алып келдим. Ал киши менен үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болчубуз. Ал кишинин жубайы менен жакшы мамиледе мындай катышчумун да. Андан кийин Кызганчаак аялдарын алып келдик бияка. Азыр эле көрдүк Кызганчаак аялдар дегенде. Дагы бир топ пьесалары. Андан кийин барып эң акыркысы ушу Былтыркы кар кайда деген. Ооба, сонун спектакль болбодубу? Ушуну алып келдик. Абдан сонун эле. Эми продюсердей болуш үчүн мен адегенде 2000 жылы эме ачтым өзүмө. Фонд ачтым. Жаш таланттарды колдоо жана кыргыз маданиятынын эмесин коргоо дегенчи. Ошондой фондду ачып, анан кийин кантип иштетсем деп анан Сорос фондуна неме жазгам, проект. Ачтым, бирок иштете албай атам деген бир аз гана сөз менен. Анан мени аябай чоң акча берип, анан кийин эмеге жиберди, Польшага. Анан ошол жерден ушунчалык көп досторду таптым. Кыргызстандан мен эле болдум. Анан ошол жактан мени көчө театрларынын фестивалына катыштырып, андан башка мага атайын бир нече кишини кошуп берип, кандай кылып уюштурса болот, кандай иштерди жасаса болот, ошолордун азынан баштап мага окутушту.